Ассаламу алейкум дейт. 4 суроо бар экен. Багымдат намаздан кийин уктаса болобу дейт. Катуу зарылчылык болсо, албетте уктаса болот. Катуу зарылчылык болсо, түн иштеп келсе, же бир 10дордо жумушка бара турган болсо, 9-10до ошого чейин кичине бир жумушта ишмердүүлүгүм түшүп кетпесин деп ошол уктаса болот. Эми баягы уктап багымдаттан уктаса күнөө болот деген сөз жок. Болгону берекеси баягындай эртең менен учур берекеге балкый турган учурда көп нерсеге жетишип алса болот. Эми зарылчылык болсо эч ким күнөө деп айтпайт аны. Экинчи, мен намаз окуганымда оюм бир жерде болбойт, анан эңсей берем дейт, эсинелей берем дейт. Намазды туура эмес окуп жатамбы деген ойлор келе берет дейт. Жамаатта окуңуз, эркек адам болсоңуз. Анан экинчи дааратта жүрүүгө аракет кылыңыз. Үчүнчүсү, аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтсаңыз, иншалла ушулардан арыласыз, жаман ойдон. Үчүнчү, ислам динде күйөөнү ыраазы кылса бешикке кирет дейт. Ал эми күйөө эч эле ыраазы болбосо эмне кылса болот дейт. Жогоркудай эле суроо. Жогоркуда ошого окшош суроо келген. Мунун мисалы Курандагы бир аят сыяктуу да. Куранда аят келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Баллиг ма унзила илейке мин роббик, жараткандан түшүргөн, жараткандан келген буйруктарды, динди, Куранды жеткиргин деп келет. Аллахым өзү сени сактайт. Ошол китеп ээлерине, жөөттөргө, христиандарга, жалпы адамдарга бул акыйкат динди жеткизгин, Кудай өзү сени сактайт деп келет. Анан демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мойнундагы жүк жеткирүү. Ал эми жеткиргенден кийин алар иманга келеби жокпу, ал натыйжа Аллага ташталынат. Ал жагына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы бир Кахф сүрөсүндө мына жума күнү окуп атабыз. Сен алар иманга келбесе, сен өзүңдү жок кыласыңбы ойлонуп отуруп. Жок, аны натыйжаны Аллага ташта деген буйрук келет. Ошон үчүн сиз дагы колдон келишинче тырышып, аракет кылып, жан үрөп, күйөөңүздүн ыраазычылыгын алууга тырышасыз. Күнөөкөр күнөөдөн бөлөк иштерде, күнөөдө баш ийилбейт. Анан ошондо деле ыраазы болбой мындай жумурткадан кыр издеп куйкум таап аткан болсо, ал өзү жооп берет. Сиз колдон келишинче аткарасыз. 4-үнчү суроо, гинекологко баргандан кийин гусул алып, анан намаз окуш керекпи дейт. Кээ бир суроолорго мен жооп берип атканда алдын ала адеп сактап, үзүр кечирим сураймын. Муну туура түшүнүңүздөр. Балким уят деп айтылбай калганы менен көбүнүн намазы усулу жок окулуп калышы мүмкүн. Усул милдет болгон учурда намаз өтпөй калыш коркунуч бар. Ошол тараптан гана таризден жооп берем, туура түшүнүңүздөр. Гинеколог кем аял кишиге барыш керек, албетте. Ошон үчүн аял заты ал тармакты окуш керек. Биринчи, ошол учурда улуу сөз уят жок, эми өкүмдү айтыш үчүн түшүндүрүп атам, кечирим сурайм дагы бир ирет. Ошо колун салып атканда, колдо же башка бир аппарат салып атканда ошол нерселерге жанагындай нымдуу нерселер, нымдуу суу сыяктуу нерселер болсо, ал учурда баягындай этиятташ керек болот. Гусул сынып калыш учурлары бар деп айтылат. Эми даарат сынат, албетте, бирок жанагындай нымдуу нерсе салынып, анан ошол чыкканда дагы нымдуу нерсе чыга тургандай болсо, ал учурда гусул важип болуп калат. Бул боюнча мына Роддул Мухтарда дагы келет. Анан кургак эле нерсе салынып чыгып аткан болсо, ал учурда аял кишиден суюктук чыкпаса же кошумча суу нерсе кирбесе, ал учурда гусул бузулбайт.